Караколдон бүгүнкү күндө bir күндө 5000 тонна канализация суу чыгат. Ошол ачык сезон сооружение бар, очистной сооружение иштеген жок. Только гана механический очистка менен иштеп атат. Ошол 5000 тонна канализация чыккан. Бүгүнкү күндө барып Ысык көлгө куюлуп атат. Мына биздин кебетебиз. Рұқсат атылғанчы, мен сізге де қайырылып кетейін, президенттің өкілі, Аким сіздерге де қайырылып кетейін. 5000 тонна су, канализациядан шыққан су, сарқындыбыз. Бүгінгі күндері Ысык көлге құйылып атат. Аманған Батырбек, Ысык көлге құйылған жоқ, бұл ирригацияға беріп атабыз. Су қарғынға беріп атабыз, шығарып, насосменен качать етіп, каналға бердіріп, шығарып беріп атабыз. Сіз қоя тұрыңыз жайланды, Урматтуу Халов. Бүгін қайсыл жерде суғат болып атат? Кайсы поледе суғат болуп атат? Ушуну айтып бергизчи азыр. Кыш келди. Кайсы полени сугарып атат? Мен көргөн нерсени айтып атам мен сизге. Түп-түз келип Ысык көлгө куюлуп атат. Каякта жомокто айтып атасыз сиз мага? Самадеш Мухамедович. Астыңызда отурган директор эмне үчүн замы жооп берип атат? Директорды не шайланның арыланда? Алса алла қызматтан. Емен мұнда қылып, мен Ақылбек Үсенбекші қайырылып кетейінші. Урматтуу Ақылбек Үсенбекші. Мына бүгін жанаттан бері көп сөздер айтылды. Біз Ысык көлгө ушу комитетпен 6 жолу чыгып келдик. Андан чыкарымна Масат Канысбек биздин депутат Ысык көл району боюнча өзү суранганы боюнча ал экөөбүз дагы бир 5-6 жолу ошол жерде барып өз көзүбүз менен көрүп келип отурабыз. Бүгүнкү күндө туризм деп атабыз мамлекет боюнча. Ысык көл областы боюнча 1217 пансионат жанагы конок үйлөрү бар. Ошонун эң негизги орточолору бүт бул Кара Ой, Ысык көл, Чолпон ата, анан Бостериде. Эми ошол жерге мына 64 миллион долларды бөлүп туруп ошол очистной сооружение менен таза суусун салып берели десек, мына бүгүнкү күндө кылып аткан кызматыңар ушул. Былтыр барып ошол жерден чечим кабыл алды элек. Батыраак бүтүрөлү ошонун баарын кылалы дедилер. Мына 2 жыл болду, иш ордунан жылган жок. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңүздөр уктуңуздар бүгүн 2019-жылы 47 миллион долларды бөлүп бердилер. Анда биздин мурунку сазышта ратификация кылып кылынган экен. Балыкчы шаары боюнча бүгүн очистной сооружение бүтүп атат. Караколдун очистной сооружениеси эңгиче башталып элек да. 4 жыл болду. 4 жылдан бери ошол 5000 тонна куб кышы менен келип туруп Ысык көлгө куюлуп атат. Анда мына эки жетекчилериңерди эмне үчүн кармап отурасыңар? Мына биздин коллегалар айтканда бул эмне саботаж болуп атабы? Улуттук банк бербей атса, Минкультура бербей атса, профсоюз бербей атса, мен бир нерсеге биз таң калган нерсебизди айталычы. Ошого полностью центральный очистной сооружение салып берели десе каршы чыгып атат. Улуттук банкка мен таң калып атам, биз өзүбүз салабыз деп атып. Действительно бизгилер туура айтып атат, акчаңар көппү? Биз центральный салып берели деп атабыз канализацияны. А эмне каршы чыгып атасыңар? Аманкан Батырканович, бизде бар КНС. Ошону просто реконструкция. Ошону биз силердикин алып кетип центральный кылып кошуп берели деп атабыз. Биз кошконго каршылыгыбыз жок, Аманкан Батырканович. Анда эмнеге жерге макулдугуңарды бербей атасыңар? Бул жерде маселе 44 гектар сотчик жер бөлүп бер деген кат менен кайрылып атат. Акылбек Үсенбекович, чогултуп карап койгула, урматтуу депутаттар, мен мындай ушундай бир чечимге келип отурам да, эми сунушумду берем, силер колдоп берсеңиздер, анда биз комитеттин атынан бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевичке түз кат жазалы. Чечимибизди айталы, кылган ишибизди айталы, жергиликтүү бийлик эмес бул. Кабминдин өкүлдөрүнүн кылбай аткан жумушун бүт жазып берели. Чечимди анда Садыр Нуркожоевич өзү кабыл алсын. Чечимди мен ошондой кылып киргизейин деп атам. Түз кайрылалы Садыр Нуркожоевичке. Биз 2 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз. Комитет менен 6 жолу барып келдик, чыкырдык. Мына бүгүнкү күндө ошол эле жомоктугуп отурабыз бүгүнкү күндө. Мына тигиндей болот, мындай болот туруп. Анда бүгүнкү күндө ошол жерге бөлүнгөн кишилердин баарын түздөн которсун дагы, жаңы кишилер алып келип туруп, убактысын коюп туруп берсин. Ошо менен ары кетели. Мен бүгүнкү күндө ушул жерде отурган жергечилерден мен бир да пайданы көргөн жерим жок. Бир да астыга жылган жумуш жок. Болгон жомокту айтып беришет, былтыркы айткан сөзүн бүгүн да айтып атышат. Анда биздин комитеттин чечими эмне кереги бар?
Biz деле elge, mamleketke güyölde oturabız. Turizmde önktürelde oturabız. Mamleketke sağlık üstünde oturabız. Oşlarga условия kılıp berelde oturabız. Oşonu koldop ratifikasiya kılıp berelde oturabız. Büt jagынан koldop berelde dedik. Atkarılbasa, 2 жылдан beri surasak, 6 жол чечим çıkarsak, atkarılbasa emне kılalı emi? Anda давайте мындай кылалы, урматтуу депутаттар. Мен да сунуш кирсейин, бүгүнкү чечимибиз мен чечимибиз дайым, бирок бул чечимге мен дагы мындай кошулбайм. Анда түз кайрылуу, урматтуу президентибизге кайрылалы дагы, ана президенттен жообун күтөлү.